Ар бир бөлмөгө жылуулук жеткирүү оңой эмес. Кыш камын жайда көргөн кесипкөйлөр арбын түйшүктү талап кылган жылуулук тутумун жаңыга алмаштыруу иштерин бүгүндөн тарта кызуу башташууда. Жалпы 310 метр турба алмашылат. Ушул мен өзүмдүн бригада балдары менен участка өзүмдүн алдында балдар менен сүйлөшүп атам. Ушул жумушту чынында өтө оор, өзүңүздөр көрүп атасыздар, ачылып, плитасы казылып, плита алынып, андан кийинкисе турба кезилип, кайра турба жаткырылып, диаметрине жараша. Анан ал кайра жылууланып, патере кетпеш үчүн анан кайра үстү жабылып, кайра көмүш керек. Ошулду мен өзүм мына планда эсептеп көрсөм, где-то бир балдар менен сүйлөшүп атам, бир 6-күндү улан жамаатчылыкка айтып 6-күндү кошуп, где-то бир июнь айынын бир 10-15-терине чейин бүткөрүп берсек деп атам ошол жерде. Нарын шаарында жылуулук жеткирүүчү тутум совет мезгилинде курулган. Эскилиги жеткен болсо да, аларды толук алмаштыра салууга азырынча ишкананын чамасы чак. Жаңыга алмаштыруу иштерин ар жылы бөлүп жасоого туура келет. Теплотрассалар 87 жылдан бери жаңы коюлган. Мынакей 40 жыл срок өттү. Биз жыл сайын 10%-тен алмаштырып келатабыз. Быйылкы жылга бир 15% теплотрассаларды алмаштырталы деп атабыз. Баарын жаңыртып салсак жакшы болмок. Бирок буга бюджетибиз чак келбейт. Себеби булар аябай мынакей теплотрассанын жер казуу иштери, плита прекрытияларды куюш керек. Ичиндеги трубопроводдор, темир азыр аябай кымбаттап кетти. Анан ошол биз кыштай кайсы жерлерибизде утечка болгон жерлерибизди, кайсы жерлер баягы износ болуп жарабай калган жерлердин баарын тактап алабыз дагы, анан ошол жерди жайында алмаштырганга аракет кылабыз да. Алдыдагы кышка карата Нарын шаарынан дагы 3 кабаттуу үй борбордук жылытуу системасына кошулат. Ишканадан 5 электр отказаны көмүр жагып жылытууга өткөрүлөт. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми.